Бишкек жылуулук электр борборуна байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында электр станциялары ишканасынын башкы директору Узак Кыдырбаев жана ТЭЦти модернизациялоо долбоорунун аткаруучу директору Темирлан Биримкулов кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин башчысы Рахат Сулайманов билдирди. УКМК 2 апрелде Бишкек ТЭЦинин электр станциялары ачык акционердик компаниясынын жана Улуттук энергия холдинг ачык акционердик компаниясынын бир топ кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 221 коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктардан аша чабышы беренесинин 4-бөлүгүнүн 1-пункту боюнча кылмыш ишин козгогон. Кыдырбаев менен Биримкулов ушул кылмыш иши боюнча айыпталууда. Коопсуздук комитетинин маалымат кызматы билдиргендей, бул кылмыш иши Бишкек ТЭЦтеги авария боюнча 30 январда башкы прокуратура козголгон кылмыш ишинен өзүнчө өндүрүшкө бөлүнүп алынган. Чүй облусунун Сокулук районунда милициянын майору пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык 31 март күнү Ички иштер министрлигинин ички иликтөө кызматына КГ аттуу жаран арыз менен кайрылган. Анда жабырлануучу андан Сокулук райондук ички иштер башкармалыгынын РН аттуу кызматкерин опузалап акча алып жатканын айткан. Бишкектеги көчөлөрдүн биринен ара төрөлгөн ымыркайдын денеси табылды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык ымыркай бүгүн 4 апрелде эртең менен саат 8:00 чамасында Бөкөнбаев жана Герцен көчөлөрүнүн кесилишиндеги үйлөрдүн алдында баштыкка салынган абалда табылган. Ал 4-5 айлык түйүлдүк экени маалыматта кошумчаланат. Окуя тууралуу жергиликтүү жашоочулар укук коргоо органдарына кабарлашкан. Учурда үйлөрдүн жашоочуларынан сурак жүргүзүлүп, баланын энеси изделүүдө.